Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде жайма аттуу дагы бир даамдуу, тоюмдуу тамактардын бири. Эгер кызык болсо, сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Эң алгач камырыбызды жууруп даярдап койсок, ал үчүн бизге болжол менен 230-220 мл суу керек, 1 жумуртка жана 1 чай кашык тузду салып жакшылап аралаштырып алабыз. Суу өтө муздак эмес, өтө жылуу эмес, үйдүн температурасында. Ошондой эле 500 грамм эленген унга жумуртка аралашкан сууну кошуп, камырыбызды жууруп алабыз. Un менде жогорку сорттогу un. Камырыбызды кадимки 5 бармак мантыга жуургандай бир аз катуураак кылып жууруйбуз. Камырды канчалык көбүрөөк илесек, ошончолук жакшы болот. 5-10 мүнөттөй жакшылап илеп, эми бетин жаап 15-20 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ортодо дагы 1-2 жолу илеп коебуз. Ал эми камырыбыз эс алып даяр болгончо биз этибизди кууруп, тамагыбызды баштай берсек, мен 500 граммдай уйдун этин алдым. Ошондой эле койдун этин дагы колдонсок болот. Этти өтө майда эмес, чарчы кылып туурап алабыз. Ошондой эле бизге капуста керек. Мен бир баш кичинекей капуста алдым. Болжол менен 1 килограммдай болот. Капустаны жөн гана ичке узундан туурап алабыз. Жана ошондой эле 300 грамм туздалган капуста керек. Бул кадимки эле квашеная капуста сөзсүз түрдө кошулат. 500 грамм помидор. Помидорду чоң-чоң кылып эле чарчы туурайбыз. Ал эми ачуу калемпирден бир аз кошуп койсок болот. Бул милдеттүү эмес, кошпой деле койсоңуз болот. Жана 2 тишче сарымсакты майда туурап алабыз. Эки дана орточо пиязды дагы ичке туурап алабыз. Эми казанды жакшылап ысытып, болжол менен 70 мл өсүмдүк майын куябыз. Май жакшылап ысыганда пиязды салып, 1-1,5 мүнөттөй кызарта кууруп алабыз. Пиязды күчтүү отто кууруйбуз. Эми этти салып, алгач күчтүү отто 1-2 мүнөттөй кууруп, андан кийин отту азайтып, ортоңку отто 10-15 мүнөттөй кууруп алабыз. Этибизди жакшылап кууруп алдык. Эми сарымсак менен ачуу калемпирди салып, бир аз убакыт гана жөн гана аралаштырып, аркасынан помидорлорду салабыз. Помидорду дагы 1-2 мүнөттөй кууруп алабыз. Бир аш кашык томат пастасын кошуп, бир аз убакыт кууруп алдым. Кааласаңыз томатты кошпой деле койсоңуз болот. Татымалдардан бир аз кара мурч жана жарым аш кашыктай туз коштум. Туздалган капуста дагы кошулат, ошондуктан тузду этияттык менен бир аздан кошобуз. Эми 2 түр капустабызды салып, бардыгын жакшылап аралаштырып, отту азайтабыз жана капкагын жаап 30-35 мүнөттөй демдеп коебуз.
Ал эми тамагыбыз демделип турганча биз камырыбызды жайып баштай берсек болот. Жайганга ыңгайлуу болуш үчүн мен камырды экиге бөлүп алдым. Эми тоголок кылып жука жаябыз камырды. Ал эми камырдын бетине бир аз өсүмдүк майын майлап, ромбик формасында кесебиз. Алгач узунунан түз, андан кийин кыйгачынан. Эми видеодо көрсөтүлгөндөй эле ар бир кесилген камырыбызды түтүкчө кылып ороп чыгабыз. Ушинтип эки жайма камырыбызды тең дал ушундай жол менен жасап алабыз. Этти ошондой эле капусталарды демдеп жатканда суу кошпойбуз, анткени капустадан жетиштүү эле шире бөлүнүп чыгат. Камырларды салганда астындагы шорпосу азыраак болушу керек, ошондуктан ашыкчасын алып таштаганыбыз эле оң, анткени сууга эмес камырыбыз бууга бышышы керек. Биринин үстүнө бирин тизип сала беребиз, андан кийин капкагын жаап, жай отто 30-40 мүнөттөй демдеп коебуз. Тамак бышкандан кийин дароо эле капкагын ачпастан оттон алып 5 мүнөттөй тыныктырып, андан кийин бере берсек болот. Камырларыбыз бири-бирине жабышпай, жакшы бышты жана ошондой эле толтурмасындагы баардык ширеси бууланып чыгып, кургак болуп, баардыгы ойдогудай болду. Дал ушундай жол менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Даамдуу, тоюмдуу тамактардын бири. Эгер видео жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, активдүү болуңуздар жана ошондой эле каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын жандырып коюңуз. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.